Мына мисалы бүгүнкү күндө көп маселелер бар да. Мисалы боз үйдүн оң тарабы биз талашып жүрбөйлү. Бүгүнкү күндө орус окумуштар келет да, саякатчылар да келет да, кыргыздар дейт. Мисалы кыргыздар төрдөн эсептейт да. Мына бүгүн дагы биз мынакей боекчу боейт десе, сакалын кошо боейт болуп, боз үйгө киргендеби же төрдөнбү, мына ушул дагы бузулуп калды. Бул деген баягы аксакалы жок элде комедия көп болот, жаштары жок элде трагедия көп болот дегендей, аксакалдардан көп нерселерди жазып калбай, ошолорду эске тутуп калбай, сиз айткандай улам кайталабай, эстен чыгарып, мына ушундай бир күлкүлүү, ыңгайсыз учурларга түшүп болуп келип атабыз да. Мисалы кыргыздын салтында төрдөн эсептейт, төрдөн оң тарап адамдардык, эркектердик. Эмне себептен сол тарабын аялдарга, сол тарапты бул деген илгерки атадан бери келаткан маселеге байланыштуу болгон. Себеп дегенде аял затын мунун логикалык түшүндүрмөсү бар да. Аял заты эркектин сол кабыргасынан жаралган деген түшүнүк болгон. Ошол тараптан ошол аялга таандык нерселердин бардыгы тең, буюм тайымдардын баары, ашкана, чыгдан, идиш аяктын бардыгы тең сол тарапка коюлган. Мына бүгүн ошону алмустактан бери биздин ата бабаларыбыз эч өзгөртүүсүз алып келаткандыктан бул салт. Бул түндүгүндө дагы, түштүгүндө дагы, ичкилигинде дагы. Ошол эле учурда жалаң эле идиш аякка таандан эмес, адам өлгөндөн кийин дагы сөөгү дагы ошол эркекке таандык жактан гана чыгат. Эркек оң тарабынан чыгат боз үйдүн, аял киши сол тарабынан чыгат да. Мына ушуга окшогон бул жалпы улутка таандык нерселер.